Негизи эле жашоодогу бул чоң сыноолордун бири оору болуп эсептелинет. Бул өтө чоң бир сыноолордун бири. Ошол үчүн кыргыз айтат: биринчи байлык ден соолук деп. Ушул сөз бекеринен айтылбаса керек. Ден соолук болбосо чынында жашоонун кызыгы, анын рахаты дагы болбойт. Ден соолук болбосо байлык, бийлик, бала чака, мал мүлк мунун баары пайдасыз, баары кызыксыз. Оору кадырын эч качан оорубаган билбейт. Соо адам билбейт. Оору кадырын ооруган гана билет. Башынан бир катуу оору өтпөгөн адам эч качан ден соолуктун баркына жетпейт. Анын кадырын дагы билбейт. Ооруган адамдын айыгуудан башка эч кандай мүдөөсү болбойт. Эң бир мүдөөсү ушул болот: айыгып кетсем жакшы болот эле деген. Ооруган адамдын, билесизби, максаттары талкаланат, шагы сынат, жашоодон көңүлү калат. Ушул оорунун айынан көптөгөн адамдар жашоодо ийгиликсиз болуп калат. Көп адамдар туура жолдон адашат. Бирок буга дагы чечим бар, туугандар. Оорунун жакшы жагы да бар. Оорунун зыяндуу жагы дагы бар. Ооруга алдырбай жашообузду алдыга улантуу үчүн кандай чечимдерди кылышыбыз керек? Кандай чечимдерге барышыбыз керек? Албетте, эң биринчи чечим бул динде болуш керек. Ошол үчүн мен сага айтам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин: эч нерсе эмес, Алла кааласа айыгасын. Мына ушул дуаны жаттап ал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул дуаны айтат эле. Ошол үчүн кайгырба. Алла Таала ушул оору себептүү сага акыретти эскертип, же жүрөгүңдөгү тегебирликти кетирип, же дагы башка жакшылыкты каалап жаткандыр, тууганым. Ошол ооруну берген Алла шифасын дагы берет. Бирок ошондой болсо дагы биз дайыма себебин издешибиз керек. Шифасын издешибиз керек. Ооруну берген Алла, шифасын берген дагы Алла. Демек, биз эмне кылабыз? Шифасын издейбиз, туугандар. Кантип? Дарыгерлерге барабыз. Ал жака барып дарыланышыбыз керек. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере дейт. Ооруну алдын алуу аны дарылангандан да алдаганча таасирдүү болот дейт. Ошол үчүн ден соолукка кам көр. Оору канча катуу болсо да Алланын ырайымынан эч качан үмүт үзбө. Анткени ооруну берген дагы, шифаны берген дагы Алла. Эч качан көңүлдү чөгөрбөш керек. Дүрбүлөңгө түшпөш керек. Эң таасирдүү дары, тууганым, үмүт. Ошондой эле жакшы маанай. Эгер маанайыңыз жакшы болсо, оорудан бат эле айыгасыз. Өзүңүздү алдап болсо дагы маанайыңызды көтөрүңүз. Жакшы нерселерди ойлоңуз. Келечектеги жакшы бир максаттарыңызды ойлоңуз. Кандай оору менен оорусаң да, Алла Таалага шүгүр кыл. Мактоо айт. Анткени кимдир бирөөлөр сенден дагы катуу ооруга дуушар болгон. Алардын жаны сеникинен да катуу ооруп атат. Ошол үчүн бир хадис бар: колуңа тикен сайылса да, ошол себептүү Алла Таала күнөөңдү кечирет дейт. Ооруң себептүү балким күнөөлөрүң кечирилет. Биз ошого сүйүнүшүбүз керек да. Күнөө бул оорудан дагы оор нерсе. Бир оору берип туруп күнөөңдү кечирип салса, бул эң чоң бир бакыт болушу мүмкүн. Ошол ооруңа дайыма сабыр кыл, тууганым. Сооп үмүт кыл.
Балким бул сага берилген чоң бир белектир. Биз угуп эле жүрөбүз. Өтө оор ооруга дуушар болгон инсан шүгүр кылып, маанайын көтөрүп, үмүтүн үзбөй, Кудай Тааланы дайыма эстеп, аны зикир кылып, ага даңк айтып, аны улуктап жүргөн инсан оорусунан кийин дин жолуна түшүп, балким берекелүү жашоону жашайт. Биз көрүп эле жүрөбүз. Ошол үчүн ыймандуу мусулмандын иши таң калаарлык дейт пайгамбарыбыз. Эгер дейт ага жыргалчылык берилсе, жыргалчылык болсо, ага шүгүр кылат. Шүгүр кылганына сууп алат. А эгер ага кыйынчылык берилген болсо, ага да сабыр кылат. Сабыр кылганына сооп алат дейт. Ыймандуулардан башка да мындай болбойт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, көрдүңүзбү? Эң мыкты дары, эң мыкты хадисте айтып өткөн. Ооруп жаткан чынында бир эле сен эмессиң. Балким ооругандар миллиондоп жүргөндүр, триллиондоп жүргөндүр. Бирок сен аны көрбөй атасың. Канчалаган адамдар ооруп жатат. Балким бүгүн сенин башың ооруп атат, бутуң ооруп атат, жүрөгүң ооруп атат. Бирок канчалаган адамдардын жан дүйнөсү ооруп атат. Жан дүйнө ооруса, бул дене мүчөңүз ооруган эч нерсе болбойт. Ооруканага барыңыз. Толтур адамдар жатат. Айыкпас ооруда жатат. Эми айтып берсек сөзү көп туугандар. Оору бейишке кирүүгө себеп болот. Эки көзүнөн айрылып, ага сабыр кылып, шүгүр кылган адамга бейиште үй курулаары айтылган динибизде. Оору адамга адамдын кадырын билдирет. Адамга адам керек экенин билдирет. Ооруган адам башка ооругандардын абалын жакшы түшүнөт. Аларды зыярат кылат. Аларга жардам берет. Алардын көңүлүн көтөрөт. Ушул амалдар менен эле Алла Таалага жакындайт. Ооруган адам мындай кылбайт. Хадиси кудсийде келет. Аллах Таала айтат: "Эй адам баласы, мен ооруп жатканда менден кабар албадың го?" Ошондо пендеси айтат: "Сен ааламдардын жаратуучусу болсоң, кантип кабар алайын?" дейт. Таң калат. Менин быланча деген пендем ооруп жатканда басып барбадың го? Эгер андан кабар алганыңда, мени ошол жерден табат элең дейт Аллах Таала. Ошол үчүн ооруган адам гана оорулуунун кадырын билет. Ооруңарды садака менен дарылагыла дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Айтат эмеспи, садака баардык балээлерден тосот, кайтарат дейт. Оору бул дүйнөнүн ушундай машакат, мүшкүлдүү, убактылуу, жалган дүйнө экенин эске салат туугандар. Чыныгы түбөлүктүү, эч кандай оору сыркоосу жок акырет жайына даярданууга түрткү берет. Оору туугандар, бул жашоо бүттү деген сөз эмес. Жашоо дагы уланат. Адамды оору өлтүрбөйт. Адамды ажал өлтүрөт туугандар. Ошол үчүн ооруну берген Кудай Таалага ибадат кылыш керек. Аны макташ керек, аны даңкташ керек. Ажалды берген дагы Кудай Таала, ага ибадат кылышыбыз керек туугандар. Ушул менин айтар сөзүм. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.